Бүгін студияда бізде қонақта Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы, профессор, тарих илимдеринин доктору Зайниден Курманов. Хош келипсиз. Алгачкы суроо, Кыргызстан эмне себептен Тажикстан менен чек арасын эгемендик алгандан бери чече алган эмес? Жалаң гана Таджикистан эмес, башка коншу мамлекеттер менен да чече албай жатканбыз. Бирок Кытай менен Казакстан Республикасы менен чечилди бул маселе. Чатак болсо да чечилди. Эми Өзбекстан менен Таджикистан калды. Өзбекстандын президенти көңүлүн көрсөттү. Аягына чейин чыгабыз деп. Таджикистан мамлекет менен бул убакка чейин бул маселе чечилбей жатат. Жармысы чечилди. Делимитация, демаркация маселени жазадык. Эми калган территориялар калды, ошону чечиште болот. Биринчи маселе эмне үчүн административдик границалар мамлекеттик чек арага айлансын. Мурун ойлоп жүргөнбүз, тажрыйбабыз жок, оңой эле маселе экен деп. Бул маселе өтө зор. Ошон үчүн бул жактан аракет жасаш керек. Жалпы тилди табыш керек. Анан кийин саясат көңүл көрсөтүшүбүз керек. Ошо маселени чечсек, границаны чечүү маселе оңоюраак өтөт болушу мүмкүн. Эмне үчүн тараптар чек ара маселесин чечүүдө ар башка картаны колдонуп келет? Анткени ар бир мамлекеттин өз кызыкчылыгы бар. Бул жерде чек ара маселеси өтө запутанный болуп атпайбы? Через полосица жана көп маселе туулуп атат. Анткени административдик чек араны чийип атканда бир мамлекеттин ичинде границаларды өткөзгөндө, ошон үчүн өтө көп көңүл бурган жок. Азыр болсо бул маселе өтө оор болуп атат, абдан маанилүү болуп атат. Ошон үчүн көбүрөөк жумуш керек болуп атат. 24 жылкы болгон карталар алар өтө бат жумуш жасап чечилген болчу, специалисттер азыраак болчу, бирок четкий границалар жок да. Илгерки карталар биз таянган. Ал жерде уже и специалисттер да бар болчу, жумушунда өтө зордук менен жасаганбыз. Бирок Таджик мамлекети макулдугун бербей жатат. Анткени биринчи карталар боюнча аларда жер көбүрөөк болуп атат. Чек ара демаркациясын аныктоодо балким эки өлкө ортосунда ортомчу мамлекеттер зарылбы? Эми кээ бир кезде ошондой болуп калат. Эки коншу жалпы тилди таппаганда. Израиль менен Палестина ошондой. Өз маселелерин чечип атканда посредникти таап Кошмо Штат Америкасы болгон. Биз тараптан ошондой сунуш президент киргизип атат, анткени эки трагедиядан кийин действительно мамилебиз өтө курчулап кетти. Жалпы тилди табышпай калдык, башка посредниктерди издегенге даярдыкты биз көрсөттүк. Бирок эл аралык эреже боюнча маселе, граница маселесин эки эле мамлекет чечсе жакшы болот. Анткени анан кийин шылтоо табылат да. Тигилер туура эмес жазады, андай-мындай, анан кийин келишимди бузганга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн эки мамлекетти отуруп алып, ошо маселени чечсе, анда жакшы жол болот эле да. Бирок болбосо анда ошондо посредниктер керек болот. Ошон үчүн ошондой эки жолду тандадык да и сунуштадык. Саясаттануучулар айтып атат, Таджикистанда эл жалпы эли өсүп атат. Жакында 20-30 жылдан кийин ал жерде 30-35 миллион киши жашайт. Ошон үчүн жери тар. Ошон үчүн алардын кызыкчылыгы жок деп. Кыргызстанды карасак, ал жерден Баткенттен жана башка областтардан
кыргыздар жумушсуздуктан кетип атат, үйлөрүн таштап, жерлерин таштап, Москвага, башка миграцияга кетип атат да. Анан кийин ошондой проблема эмне кандай ойлорду туултат. Кыргыздар баарын тыштап кетип калат, жерлер бошойт, ошону ээлеп алса болот деген. Бирок эл аралык эрежени караса, ошондой жолдор пайдаланса болбойт. Бул иллюзия. Курал менен ал маселени да чечип койсо болот. Бирок ал иллюзия. Кайта биримдик жакшы мамиле түзүлгөндө ал границаны кайтадан караш керек болот. Эл аралык тажрыйба жана эреже запрет жасайт да, бир пограничный договорлорду бир эле жолу отуруп, бир эле ратификация жасашты колдойт да. Ошон үчүн бул маселе өтө зор. Кыргыз өкмөтүндө буга чейин мүмкүнчүлүк болду беле Тажикстан менен чек араны тынч жолу менен тактоого бир мүмкүнчүлүк бар беле? Болгон. Рахмон жаңы эле бийликке келгенде ошондо жасаганга мүмкүнчүлүк условия түзүлгөн. Биз көп аракет жасап, граждандык согушту биздин жерибизде эки күрөшкөн тараптар кол коюп макулдукка келбедикпи? Ошону пайдаланбай калдык да. Керектүү убакытты бекер таратып жибердик. Башка мамилелерге көңүл буруп. Биринчи тарапта ошо пограничник чек ара маселени чечиш керек да. Анткени эл аралык укук ошону бизден сурайт. Жестко сурайт да. Мүмкүнчүлүк болсо, бардыгы маселелер, согуштар, граждандык согуштар, ошо маселе чек ара маселесинен туулат да. Ошону эске алсак, ошол маселеге көп көңүл буруп, ошо чечип коюш керек болчу. Кытай менен жасабадыкпы? Алар менен да абдан көп маселелер туулган. Бирок алар бат ошону түшүнүп, бат чечимге келген, макулдугун берген. Кошуналар менен кыйынчыраак болуп атат. Кошулар менен, туугандар менен кыйыныраак болуп атат. Жалпы тил, табыш. Ошо өзгөчөлүк да. Поэтому азыр протоколду койгондон кийин эмеге отуруп, ошо маселеге чоң көңүл буруш керек. Бул Таджикистанга да, Өзбекстанга да, бизге да жеңилчилик алып келет. Тынчтык граница болсо, көп процесс, көп маселени чече алабыз. Көп реформаларды өткөзө алабыз. Ошо, главный ошо. Азыр дүйнө жүзүндө чоң кубаттуу өлкөлөрдүн арасында ич-чара билинбеген менен тымыздын согуш жүрүп атпайбы? Алардын бир эле ушул тымыздын согушунан сырткары ошол башка материктеги башка өлкөлөрдү дагы өз тарабына каратуу аракети болуп атат да. Ошонун ичинде эле ушул такталбаган чек ара маселелери алар үчүн бир курал болуп бербейби келечекте? Болушу мүмкүн. Много эл аралык тажрыйбаны игнорировать этсек, бузсак эрежени, бузсак, много жазылган договорлор баардыгы ничтожный болуп кетиши мүмкүн. Кайсы күчкө теңелбесең да, кайсы күчтөрдү тартпасаң да, анан кийин ситуация тынчтагандан кийин кайтадан каралышы мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени бир отуруп, бир чечиш керек. 5 жыл болобу, 4 жыл болобу, чем эртерээк чечсек, тем жакшы. Андан кийин жок, кийинки муундар келсин, азыр биз даяр эмеспиз десек, толк болбойт. Эл аралык тажрыйба ошону көрсөтүп атат. Бир гана много Франция менен Германиянын ортосундагы бир Саар, Рур деген областты бөлүшө албай, эки дүйнөлүк согуш болду. Биринчи дүйнөлүк согушта 30 миллион адам өлдү, экинчиде 75 миллион
адам өлдү. Бир областты Франция менен Германия бөлүшө албайт. Сар Рурский район деген. Вот ошону эске алышыбыз керек да. Согуша берсе болот. 100 жыл, 200 жыл согушса да болот. Моундар унутуп калат, эмне үчүн согуш башталды. Эмне үчүн 100 жылдык согуш деген бар Франция менен Англиянын ортосунда. Ошон үчүн 116 жыл болгон. Ошону эске алышыбыз керек да. Бир бардыгыбыз тууган элбиз. Бирөө-бирөөбүздү түшүнөбүз, жарым сөздөн. Ошону эске алып келишимди батыраак жазсак болмок. Кан төгүлбөйт эле, мынча адамдар өлбөйт эле. Биздин тууган элдердин ортосунда мындай мамиле эч качан болбочу. Мурун эч качан мындай болбочу. Бирөө-бирөөбүзгө таянып жардам берип жүргөнбүз. Чек аралар такталбай, ушул маселелер чыр-чатактар, чек ара аймактарында улана берсе, бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Трагедиялык кесепет алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк согуш да болуп кетиши мүмкүн. Ядердик да согуш болуп кетиши мүмкүн. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда такталбаган чек ара маселелери кийинчерээк кандай бир маселеге айланышы мүмкүн? Биздин, например, таджиктерди орустар колдоп кетсе, бизди Америка колдоп кетсе, согуш болушу мүмкүн. Дүйнөлүк. Украинаны көрүп атпайбыз. Араң эле турабыз. Уже бардыгы аргументтерди айтты. Палестина менен Израилдин ортосунда много түшүнбөстүктүн 40 жыл пайда, 40-50 жылдан эме напряженность болуп атат. Аделе мүмкүн. Айланып кетиши мүмкүн дүйнөлүк, 3-чү дүйнөлүк термоядердик согушка. Ошон үчүн любой конфликт Афганистанда болобу, Таджикистанда, Кыргызстанда дүйнөлүк согушка айланып кетиши мүмкүн. Азыркы заманда ошондой. Жөнөкөй эле ал жерде бизге тиешеси жок деген болбойт. Согуш болсо 2 удар болот, көп болсо 3-чү дүйнөлүк согуш жарым саат өтөт. Жарым сааттын ичинде дүйнө жүзү эл аралыктын тагдыры чечип калат. Чоң державалар үчүн Борбор Азия канчалык маанилүү, канчалык алар Борбор Азияда үстөмдүгүн орнотууда кызыктар? Абдан биз мурда ойлоп атканбыз, океандар жок, проливдер жок. Бизге эч ким көңүл бурбайт, жок. Көңүл буруп атат, анткени бул биз жашаган жерди Хартленд деп коет. Ошо Хартлендти ким ээлесе, ошо дүйнөнү ээлейт деген теория чыккан. Валерсайн жана башкалар, Моргентау деген саясатчылар. Ошолордун сөздөрү азыр ишке ашырып атпайбы? Анткени өтө бай регион. Өтө бай. Ресурстар көп. Азыр нефтте бүтүп атат, сууда маселе чечилип атат, жана башка жерде маселеси, продовольствие маселеси өтө зор болуп атат. Ошон үчүн ошо условияда глобализацияда биздин региондун ролу өтө чоңоюп атат. Биз үчүн мушташып аткан жери жок, гео саясаттын лидерлери. Кытай, Россия, Евросоюз, Америка. Алар өз кызыкчылыгын коргоп атпайбы биринчи. Биз алардын колунда оюнчук болбошубуз керек. Аны и таджиктер, и өзбектер жана башкалар жакшы түшүнүш керек. Өзбекстан азыр көрсөтүп атат даярдыкты. Эч кимдин колунда оюнчук болгусу келбей жатат. Биз да ошондой кызыкчылыктабыз. Биздин кызыкчылык биримдикте. Орто Азия, Центральный Азиянын региондорунун бардык мамлекеттер бир туугандай, бир кошуналардай иштесек болмок. Көп нерсеге жетмекпиз. Бирок биздин ортосубузда биримдик жок, анткени бул геосаясаттын ойноп аткан лидерлер ага көңүл бурбайт, көп көңүл бурбайт. Алар өз маселесин чечип атат. Ар бир мамлекетте ошондой да
ар бир жетекчи, ар бир президент, король ким болот, ал өз элин биринчи орунда ойлош керек. Анан кийин калгандар маселеси. Ошон үчүн Рахмон болобу, башка болобу, Кыргызстандын жетекчилер ошол маселени чечип атат азыр. Аракеттин көрсөтүп атат. Биз туура жолдон кетип баратабыз. Туура эмес жолдо чыккандар алар кайгыга, өз элинде өздөрү да кайгыга келтирет.